Россияда кыргыз жараны майя кызматкерине пара берүүгө аракет кылган. Бул тууралуу Россиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жазууда. Маалыматка караганда, жол полициясынын кызматкери Курган облусунда кыргыз жараны башкарып бара жаткан Mazda унаасын токтоткон. Анын айдоочулук күбөлүгү жок болгон, жүргүнчү катары олтуруп бара жаткан унаа ээси инспекторго протокол түзбөө үчүн 5000 теңге сунуштаган. Бул факты тууралуу полиция кызматкери нөөмөт бөлүмүнө кабарлаган. Кылмыш иши козголгон. Түндө Бишкек шаарында болгон жол кырсыгынан бир адам каза тапты. Бул туурасында Спутник агенттигине окуянын күбөлөрү кабарлаган. Кырсык туурасында маалыматты шаардык милиция тастыктап, 21 жаштагы бала көз жумгандыгын билдиришти. Окуя бүгүн түнү Достоевский көчөсүндө Чуй проспектиси менен кесилишкен жерде болгон. Унаа жол боюндагы түркүктү сүзгөн. Ушул тапта иликтөө иштери жүрүүдө. Ташкөмүр шаарында аскадан түшө албай калган адам куткарылды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Куткаруучуларга 34 жаштагы адам өз алдынча аскадан түшө албай калгандыгы туурасында маалымат түшкөн. Жерине 6 куткаруучу тартылган, аны аман-эсен түшүрүшкөн. Бишкек шаарынын 1-Май районундагы Калыс Ордо конушунун аймагындагы 7 гектар жерди өз алдынча басып алууга аракет кылган адамдар кармалды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы билдирди. Кечээ жүздөй адам аталган жерди өз алдынча басып алууга аракет жасаган. Алар жерди өз ара бөлүштүрүп, казык кагып ээлеп алышкандыгы айтылат. Мэриянын тийиштүү кызматкерлери барып, бул аракет мыйзамсыз экендигин түшүндүрүү боюнча жасаган аракеттерине чогулгандар баш ийишкен эмес. Мындан милиция чакырылган. Учурда жер басып алууну уюштургандар кармалган. Мыйзам бузгандардын өздүгү аныкталууда. Парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Латвия Республикасынын президенти Эгилс Левитс менен жолугушту. Тараптар эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык алакалар, маданий жана парламенттер аралык кызматташуу маселелерин талкуулашты. Төрага Дастанбек Жумабеков Эгилс Левитсти жакында эле Латвия парламенти Сейма тарабынан президенттик кызматка шайланышы жана Латвиянын көз карандысыз өлкө катары жарыялангандыгынын 101 жылдыгы менен куттуктады. Латвия Республикасынын президенти Эгилс Левитс Кыргызстандын саясий системасындагы өзгөрүүлөргө 2010 жылдан бери дыкаат байкоо салып келе жаткандыгын айтып, Борбор Азиядагы парламенттик демократияны бекем карманган өлкө катары таанырын кошумчалады. Бажы төлөмдөрү жана салыктар толук түшпөй жатат. 9 айдын жыйынтыгында финансы министрлиги планда каралган суммаларды толугу менен каржылады. Бирок бюджеттин киреше бөлүгүнө толук түшпөгөндүгү да бар. Салык кызматы жана бажы кызматы жыл соңуна чейин ал сумманы толук түшүрүүгө аракет кылып жатышат. Бул туурасында каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов Марал радиосуна билдирген. Анын айтымында 2019 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 151 миллиард сом, чыгашалар 161 миллиард сом. Ал эми казынанын 10 миллиард сомду түзгөн. Кыргыз-казак чек арасындагы көйгөйлөрдөн улам бажы төлөмдөрү толук түшпөй калды. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов Ош облусуна жумушчу сапарынын алкагында бир катар социалдык объектилердин ачылыш салтанатына катышты. Биринчи вице-премьер-министр Алай районунун Күңелек айылындагы мектепти пайдаланууга берүү иш-чарасында билим берүү тармагын өнүктүрүү Кыргыз өкмөтүнүн ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири экендигин белгиледи. 225 орунга ылайыкташкан мектептин жаңы имаратынын курулушу 2015 жылы башталган. Учурда мектеп интернетке туташтырылган жана заманбап компьютердик техника менен жабдылган. Ошондой эле Кубатбек Боронов Алай районунун Ленин айыл өкмөтүндөгү Согонду айылындагы 60 балага эсептелген Наристей Согонду бала бакчасынын ачылыш салтанатына катышты.